Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Мен көтөрө турган маселе 2015 жылдын 17 ноябрында баарыбызга маалым болгондой, Ош областынын Кара Суу районуна Кызыл Суу айыл өкмөтүндөгү Чайчы айылында жер тирөө болуп, ошол жерден 196 үй бүлө жабыр тарткан деп комиссиянын иш чараларынын негизинде аныкталган. Мына бүгүнкүгө чейин ошол жерден өкмөт тараптан жанагы 200 миң сомдук сууданы ала албай келет бүгүн элдер. Ошо 20 киши калыптыр, бүгүнкү күнгө чейин ала албай жатыптыр да. Анан алар айтат, биз ошол 200 миң сууду алыш үчүн дейт, МЧСтен 250 сомго справка алышыбыз керек дейт. Андан кийин архитектурага барып 10 миң сом төлөйбүз дейт. Госрегистрге барып 5-6 миң төлөйбүз дейт. Бизди айылдан дейт, райондун центрине барып келгенге дейт, жол кирабыз менен 20 миң сом акча каражат кетип атат дейт, документтерине дейт. А болгон 200 миң сууду алып атабыз дейт. Ошо жер тирөө болгон мезгилде жетекчилер барып ошол жерлерде убада берген экен. Ушундай төлөмдөрдөн биз бошотобуз, жеңилдик болот деген. Бирок андай жеңилдиктер бүгүн болбой жатыптыр. Анан эмне себептен мына 1 жылдан бери ошолор 200 миңден сууду ала албай жүрөт. МЧС кортунду берген экен, а бирок Минфин акча каражатын бөлбөй ушул күнгө чейин келген. Ошондуктан мен мындай жетекчилер мындай шалака кылган болсо, анда биз кандай жардам беребиз ошол кишилерге? Андан тышкары өкмөт эмне үчүн ушул иштерди карабайт? Мисалы 200 миңге бүгүнкү күндө 2 бөлмөлүү же 3 бөлмөлүү үй тургузса болобу? Бул 2005 жылы ушундай каралган эле, ошол маалда 200 миңге тургузса болот эле. А бүгүнкү күндө ошол 12 жылдан бери канча инфляция өзгөрдү. Ошондуктан өкмөт бул тарабында да карап койсо болот. Бүгүнкү күндө 200 миң эмес, жок дегенде ошолорго 500 миң же 600 миң сууda бериш керек. Ошондуктан Ашырбек Мойдунович, ушу мен айткан суроолорго жооп күтөбүз. Анан жооп келет. Бул берилген жок деп эле бизге да жооп келет да. Ошондуктан бир жакшынакай тийиштүү жооптарды бериңиздер. Рахмат.